Ошо 1962-жылы курулган үй экен. Ошо кайнатамдын үйү. Бул үйдө аксакалдар жашашкан, биз дагы жашаганбыз. Мен эң кичине келин болгон үчүн ушул үйдө жашадык. Бул Ош облусундагы Алай районунун Сармогол айылында курулган алгачкы үй-музей. Ташкул Урустамов 1962-жылы курган үйдү анын бала-чакасы музейге айландырышкан. Жаш муунга салттуу билимдерди сактоого өбөлгө болуу үчүн ачылган музей жергиликтүү элдин жашоо тиричилигин чагылдырат. Шарты катаал Алайдагы эң алыскы айылдардын биринде музей ачууну Урустамовдун келини Буйниса Термечикова мурунтан эле көксөп келген. Азыркы заманда мындай эски үйлөр калган жок, бүт жаңыланып кетти. Бул өзүнчө дагы бул үйдүн сакталышы өзүнчө тарых деген сөздөрү мага өзгөчө таасир берди. Анан ойлодум, ошо музей кылып койсокпу деп, эч кандай бузгубуз деле келбей, себеби бул үйдө 6 бир туугандын балдары чоңойгон. Бир кезде ошо кайнта кайнем ушул үйдө жашаган. Музейдин ичинде кылым карыткан буюмдардан тарта унутта калып бара жаткан улуттук кийимдердин жаңы жасалгандары да бар. Тарыхый буюмдардын басымдуу бөлүгүн тууган уруктары топтоого көмөктөшсө, айрымдарын айылдаштары алып келип берген. Бизге эч кандай билинбеген менен бул чоң жаңыл экен, тарыхый нерсе экен. Эскирген буюмдардын жоголуп кетиши, пайдаланбай калышы өтө бул чоң маселе экен да. Көп аялдарды көргөнмүн, ушул ыргытыеттер, эртең бул пайдаланбай калат, андан көрү музейге барып койсом, өмүр бою сакталат деген эжелерди көргөм. Ошолордон анан мен көп нерсе чогулттум, эскилерди чогулттум. Ошо көрүнгөн жерде баягы эл пайдаланбай койгон буюмдарды мага бергиле, мен музей ачайын деген ниетим бар деп элден көп эле чогулттум. Өзүмдүн кайнатамдыкын чогулттум. Чоң ата, чоң энем, ошо тууган уруктардан көп буга чейин ушу буюмдардын баардыгы чогултуп келдим. Сармогол айылы Кыргызстандагы эң бийик 2 чокунун бири Ленин чокусунун жанында жайгашкандыктан чет элден келген туристтердин аягы суубайт. Жаңы ачылган музейге да чет элдик жана жергиликтүү туристтер көп болуп кеткен. Айыл тургуну Бабан Каримов аксакалдын айтымында музей ата-бабалардын колдонгон буюмдарын, каада салтын кийинки муундарга жеткирүүгө көмөкчү болмокчу. Эми бул мына ушул үйдү жоготпой, сатпай, коротпой же бузуп таштабай, шу бала инициатива кылып, шуну түбөлүккө бир элдер көрө турган бир келечекте болгон поколение бир эмне экенин биле турган музей кылдым деди. Буга мен өтө кубанып, өтө ыраазымын. Өтө жакшы кылыптыр. Эми буну бузуп таштаса, дагы бир немени салып койсо, ким билди муну? Буйниса Термечикова конок үй иштетип, чеберчилик менен да алектенет. Айылдаш келиндерге жана мектеп окуучуларына сайма сайууну, таар согууну, куурчак жасоону үйрөтөт. Коронавирус пандемиясынын айынан азыр алардын иши токтоп турат. Абал турукташса, чеберлердин иш ордуна айланган музейдин бир бөлмөсүнө кайрадан топтолушат. Унутта калган буюмдарды чогултабыз. Туризм үчүн биягына дүкөн кылып шарт түзсөкпү деп жатабыз. Пландар. Кире бериште коргондун ичине дагы ушу эски кандайдыр туристтер келгенде кыргыздын ушул жерде баардык нерсени көрүп кеткендей кылсакпы деген ниеттер, ойлор бар. Сармогол айылы деңиз деңгээлинен 3600 метр бийиктикте жайгашкан. 1946-жылдан 2003 жылга чейин Тажикстандын Тоолу Бадахшан автоном облусунда этникалык кыргыздар отурукташкан Мургап районунун курамында болгон. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.